Sarıgulov Dastan İslamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Arvasın arı Kırgızım бар болуңуздар. Улуу тарыхчы, улуу инсан. Көп илим алган, көп билим алган, эң негизгиси Кыргыздын руханий дүйнөсүн сактап келген, тарыхын сактап келген адамдар бүгүн чанда. Ошолордун бири биздин улуу агабыз Дастан агабыз бүгүн дагы да сиздердин назарыңыздарда. Мейманда деп айтсак болот. Анда эмесе Дастан ага. Адашуулардын дагы кандай жолдору болгон? Ошол жөнүндө дагы улайлык сөздү. Адашуулардын кеп санында эмес, кеп алардын маанисинде. Алар элибиздин аң сезимине кишен салгандай болуп калды да. Ошол саналуу 10-12 адашуу биздин аң сезимибизди бекем мыкчып кармап, азыркы заманыбызды тааныганга тоскоолдук болуп атат да. А биздин бабаларыбыз кантип айткан? Заманыңарды тааныбасаңар, жолуңардан адаша бересиңер деген. Биз ошол кейпибизди кийип отурабыз азыр. Эгемен доору 30 жыл, бирок өнүгүү жолун таппай жатпайбызбы? Нары кыйналып, бери кыйналып, тигини муну жолго аргайсы бөлөк жолго түшүп отуруп, бүгүнкү туюкка келгендей болуп турабыз. Ошо адашуулардын мааниси өтө зор. Эгерде биз ошол адашуулардан колубузду үзбөсөк, биз дагы эле кыйнала беребиз, дагы эле өнүгүү жолун таппай чайнала беребиз. Ошол адашуулардын өтө салмактуу, өтө орчундуулары төмөнкүдөй жана айтып кеттик мурдагы маектерибизде. Эгемен доору башталганда эле бизге минтип айтты эле. Мына батыш өлкөлөрү бизге жардам берет. Чыгыш өлкөлөрү жардам берет. Жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрү жардам берет деп. 30 жыл бизди ынандырды. Бекер жардам эч жерде жок. Же сактоо мөөнөтү бүтүп калган, урунууга зыяндуу пайдасы жок азык түлүктү мүмкүн кээде берет. Гум жардам деген жаман сөз бар го. Же болбосо кайсы бир саясий максатты көздөп, же болбосо атайын карызды мойнубузга илип коюу максаты менен карызды берет. Турмуш ошону да алды да. Бекер жардам эч качан эч бир мамлекет бербейт. Муну ачык, айкын айтышыбыз керек. сөзсүз кызыкчылыктар бар. Ар бир жардамдын артында кандай бир биз билген же билбеген саясий же бөлөк кызыкчылык бар. Өтө опурталдуу абалга чейин бизди жеткизет. Мисалы, Кытай мамлекети канча карыз берди? Ал саясаты карызды кайтарып бербесең, жериңди алам. Же өзүм башкарам. Көрбөйсүздөрбү? Анда эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирип атпайбы? Муну ажыратып так билиш керек да. Биздин бабаларыбыз
ушунча 1000 жыл тарыхый жолду басып өтүп, бизге бир улак карыз калтырбаганын дааны айтсак болобу? Же биздин бабаларыбыз бизге карыз калтырды беле? Кайсы бир доорду алалык? Мына 1915-жыл, 2019-кылымда алалык. Канча карыз биздин бабаларыбыз келечек урпактарына калтырды эле. Айтып бере аласызбы? Айтып бере албайсыз, андай карыз болгон эмес. Эмне үчүн биздин бабаларыбыз карызданбай, келечек муундарга мойнуна карызды илбей жашаган, эмне үчүн биз бүгүн 5 миллиард доллар карызыбызды келечек төрөлүлүк муундарга калтырып атабыз? Сурооту болуп атат да. Бул жардам деген сөздү унутуш керек. Эч кандай жардам болбойт. Негизи жардамды кимге берет? Майып, мусапыр адамдар жардам алат да. Алар жардамга муктаж. А биздин бабаларыбыз кандай кандыктарды курган, кандай мамлекеттерди түзгөн, бизге карыз калтырган эмес. Ошон үчүн ушу дагы чоң адашуу. Бизге жардам берет деген бекер жардам жок. Анан дагы бир чоң адашуу эгемен доору башталганда идеологиянын кереги жок деген адашуу уран болгон. Деидеологизация деген уран менен Компартиядан кийин болду, эч кандай идеология бизде болбойт деп уран чакырышкан. А идеологиясыз мамлекет болбойт. Идеологиясыз миллион адамдардын башы кошулбайт. Тилеги бирикпейт. Бир күчкө, бир муштумга түйүлбөйт. Идеология ар бир мамлекет өзүн сыйлаган, келечекке жакшы жол тапкан мамлекеттер идеологиясыз ишин жүргүзбөйт. А бизге эмне деп айтты? Бул идеология кереги жок. Ошон үчүн мамлекеттик идеология дагы аксап атат бизде. Улуттук идеология дагы аксап атат. Натыйжасы кандай болду? Мына ошо жөнүндө учкай сөз кылсак, ошонун натыйжасы сөөк талашууга алып келди. Эгемен доорунда. Окуялар билесиз да. Бир жерге көмдүрбөй кайта бөлөк жака сөөгүн алып барып, бул баптист экен, бул болсо бөлөк динге өтүп кеттир деген окуяларды көрүп атпайбызбы, туура? Кыргыз бай тарыхында албетте мүмкүн жайыт талашкандыр, мүмкүн гүлүгат талашкандыр, сулуу кыз талашкандыр, бирок эч качан кыргыз сөөк талашкан эмес. Идеология кереги жок деген саясат эмнеге алып келди? Сөөк талашканга алып келди. Көр талашканга алып келди. Кыргызга керек ушул. Ушул кыргыздын келечегине балта чабуу эмеспи? Кыргыз коому бүгүн чет өлкөдө ислам динин окуган ар бөлөк өлкөлөрдө ар бөлөк мазхабын окуп, кайта Кыргызстанга келип, ошол окуган мазхабын жайылтып, бир эле ислам диндегилер агым болуп бири-бири менен келишпеген учурларды көрүп атабыз. Бар, туурабы? Бул кыргыз элинин ынтымагын чыңоо деп айтуу кыйын. Тескерисинче бул булагында экен, бул мындай экен, тигинде экен деп коомду ыдыратып, бөлүүгө алып келип атат да. Кыргыз мамлекетинин астында оор түйшүктөр бар азыр. Экономика багытында, экология багытында, саясий багытында ошол оор маселелерди чечүү үчүн эл ынтымак биримдикте, рухий биримдикте болуу абзел. Бирок ошол жанагы саясаттын кесепетин көрүп атабыз. Коом ыдырап, сен вахабист, сен салафистсиң, сен булагымдасың, жана жамаат, таблик жамаат деп дагы бир агым чыгып атат, туурабы? Ушунун баары кыргызды эмнеге алып келип атат? Бөлүп, биягынан партиялар бөлсө, тиягынан диний агымдар бөлүп отурса, тиягынан батышчыл, бияктан болсо социалисттер, тиги капиталисттер, анда элдин ынтымак биримдиги болобу же болбойбу? Бул өтө чоң адашуу. Мунун кесепети дагы кыйнайт менин оюмча бир топ убакыт. Мунун баарынан өйдө көтөрүлүп, биз
ата мекенибизди ыйык тутсак, баарыбыздын мекенибиз, туурабы? Биз тарыхыбызды улуу тутсак, себеби ата бабаларыбыздын басып өткөн үлгүлүү жолу бизге өрнөк. Ошон үчүн жерибизди, мекенибизди, тарыхыбызды, наркыбызды, салтыбызды кармасак, биз эч качан бөлүнбөйбүз. Тескерисинче ынтымак биримдигибизди чыңайбыз. Келечектеги чоң маселелерди чечүүгө өбөлгө түзөбүз. Мына ушул маселе менен жана адашууларды убактылуу ушу токтотсок болот. Себеби мындан да башка адашуулар бар да. Ал экономикага тиешелүү, ал мисалы социалдык маселелерди чечүүгө тиешелүү. Эми аларды бара-бара оңдосо болот. Бирок муногу адашуулар, бул түпкү адашуулар. Бул кыргыздын келечегине балта чаба турган адашуулар. Эгерде өз убагында аны түшүнүп, өз убагында туура жыйынтык чыгарбасак, биз дагы эле убара болуп туш тарапка уруна беребиз. Бул адашуулардын кыргыз үчүн өтө маанилүүлүгү ушунда турат. Рахмат Дастан ага, бар болуңуз. Бу адашуулар, кыргыздын адашуулары өзүнүн руханий дүйнөсүн, аталардан калган мурасын, руханий мурастарын, материалдык мурастарынын жоготуусунан келип чыккан адашуулар. Адашу жердин ыйыктыгын билген кыргыз. Аттын туягындай жерде 6 адамдын сөөгү жатат дейт кыргыз. Суунун ыйыктыгын эл башы болбой суу башы бол дейт. Жогоруда айтылган жер байлыктары жөнүндө Менделеевдин бардык таблицасындагы бар экенин айтылып атат. Деги эле кыргыз жеринин өзүнүн улуу аталардан калган мурасы үлгү боло турган нерсе. Жетим күндүгүн өзү кесет дейт. Кыргызга кыргыз гана күйөт. Кыргызга кыргыз гана өзүн башкарып, өзүн алга алып кете турган чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Адашкандын айыбы жок, кайтып үйүрүн тапкан соң дейт. Мына ушул бүгүн кече мурда күнү Дастан агабыздын айткандарынын баарын эсибизге түйүп, ошол адашуулардын жок кылып, алдыга багыт алып кадам таштаар доор келди дейбиз. Баарыңыздар аман болуңуздар. Арыбасын аруу кыргызым. Бар болуңуздар.